эки маселе эмсиз жөнүндө арбын ойлор айтылды. Көчөдө деле айтылып атат. Кайерге барсаң экини бир айтып атат. Азыркы күндө эки эле митинг болуп атат. Бири сизге каршы, бири бийликке каршы. Бири Текебаевди колдоп атат, бири реформаны колдоп атат да. Бул бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы. Саламаттык сактоодо жүрүп жаткан реформалар чынын айтыш керек, токтоп эмес артка кеткен. Көңүл бурулуп атат, каражат бурулуп атат, эл аралык уюмдардан жардамдар келип атат, бирок канчалык көңүл бурулган менен коррупциянын көлөмү ошончолук көбөйүп атат. Кечинде Азаттык үн алысынан төрөт каналы боюнча 1 сааттык атайын берүү болду. Мен чыдап уктум машинада отуруп туруп. Жылына Кыргызстанда 165 000 бала төрөлөт экен, ымыркай. Медиктер өздөрү деле мойнуна алып атат. Ошол жерде больница жаткандар айтып атат. 2000 сомдон 5000 сомго чейин беребиз дейт. Орогонуна, сүйүнчүсүнө, көрүндүгүнө ошондой кылып. Эми 5000ден дебейди, 2500ден эсептегенде 160 000ди 2500ге көбөйтсөң 412 миллион сом болот экен. Мына коррупциянын эң эле кичинекей көлөмү сиздин тармактагы. Кийинки бир айта турган нерсе, бүгүнкү күндө биздин тармактык комитетте кайсы гана медицина тармагы боюнча комиссия түзүлгөн жок. Онкология боюнча, курортология боюнча, азыр департамент лекарственного обеспечения бүт көйгөйдүн баары ошол жактан келип атат. Бүт даттануулар, арыздануулар бар ошол тармактын мурда. Демек, ал жакта эч кандай реформанын жыты да жок экенин бул кабар берет. Департамент лекарственного обеспечения боюнча мен 6 айдан ашык ушул комиссияны жетектедим. Тилекке каршы ал жердин директору 3 айга чейин бир да документти бербей отуруп алды. Премьер-министрге жазып отуруп, араң алдым документтерди. Анда дагы толук берген жок. Демек, жабып жашырышкан. Сиз ал кишини апендин кызындай мактадыңыз. Мага кат жаздыңыз. Ой, алдыгын укмуш. Иштеп атат. Мен претензия жоктор. Бирок ошол эле малда башкы прокуратура 11 кылмыш ишин козгоп, 22 миллион сом мамлекетке зыян тарткан алып чыкты. Сиз дагы унчукпадыңыз. Өкмөт башчысы унчукпай отурду. Качан гана башкы прокуратурду жаргага таккаганда ошол представление бергендигин ал кызматтан четтетилди. Сиз ушунчалык ошол кишини коргоп калганга ашыктыңыз да, актадыңыз, мактадыңыз, жактадыңыз. Кудум чолпонбайдай болуп төшүңүз тосуп бердиңиз да. А турмуштун чындыгы ушул экен, бүгүн сотто суралып атат. Кийин Конституциялык комитетте Алтынбек Сулайманов сизге суроо берди. Сиз өзүңүз айттыңыз, мен Ош базарына баргам дедиңиз. Ош базарынан контейнерде дарыларды сатылып атканын көргөм дедиңиз. Анан Алтынбек Сулайманов айтты: "Сиз министр болуп, ошол дары-дармектер, холодильникте, муздаткычта тура турган дары-дармектер контейнерде сатып атса, ана кантип уялбай келип министрлик креслосуна отурдуңуз? Кантип? Эгер сиз чара көрбөсөңүз, ким чара көрүш керек? Сиз ал жерден дагы эч кандай жооп берген жоксуз. Андан айтып атасыз, мен 2014-жылы келгем, убакыт аз, мен жетишпей атам реформа дегендей таризде сыпаттап атасыз да. Шайлообек Ниязов деген, Сабыр Жумабеков дегендер министр болгон. Аз гана убакыттын ичинде ал жактагы абалды оңдоп койгон. 3 жыл сизге аз убакыт эмес болчу да. Мен кесиптешим Марат Аскеровичтин сунушуна, Эльвира Жылгабековнун сунушуна кошулам. Биз баа беришибиз керек. Баа беришибиз керек, министрдин иш менен. Бүгүнкү күндө чынын айтыш керек, көчөдө чыгып кетти. Бул парламентте чечилип аткан нерсе көчөгө митингдер менен чыгып атат. Саламат сактоо министринин алдына баратат, Ак үйгө баратат, башкы прокуратура алдына чыгып атат. Демек бул тармакта реформа жок. Биз канчалык сизди көпкө кармасак, ошончолук реформаны көпкө токтоткон болобуз. Рахмат. Атайын өзүңүз деле жакшы билесиз, бунун аркасында кимде турган? Бул мага 7 суроо коюлган. 7-өсүндө тең эч кандай биздин мага тиешелүү ошол жоопкерчилик тартибын муну тигин ал дегенге барбайм. Закон ченемдүүлүгү текшерилип, моюнга коюлсун. Анткени 2 сотрудник боюнча мурда ишке тартылган, кылмыш иштери козголган деген боюнча ал адамдар менден мурда эле иштеп жүргөн, ишке кирип атканда колдорунда бүт немелери бар. Мурдагы советник боюнча калганда ал колунда соттун чечими бар, менден мурда 4 министр менен иштептир. Башка дары-дармек боюнча коюлуп аткан сиз эле суроолордун жалпы эгер Салмат прокуратура тарабынан такталса, жеке мойну менен жооп берүүгө даярмын. Анан бирөөнүн атынан келип башканы коюп, доомат коюп коюлган 7 ошолордун койгон суроосун карап көрүңүздөр. Аркасынан келип мен алар менен жолуктум.
бирок аркасынан ошол кылып эле кетсин деп тартып алган. Бирок ошолордун койгон обращение бүт барып текшергиле, көргүлө. Кызматты баалуу бериш сиздерге. Жок, сиз айтып атпайсызбы? Аркасында ким турат? Айтып бериңизчи анда билсеңиз. Биринчиден АКОС боюнча 3 адамдар келип атат. Мен АКОСмун деп. Мына ошол АКОСтун болуу боюнча мен азыр сотко берем. Анткени ошол официалдуу кайрылуунун тышында ошол жерде көчөдө. Вот кыска эле АКОС турат демек. Басма сөздө коюлуп аткандарды карап атканда коюлган вопростордун бүт бардыгында да эч кандай конкреттүү доомат жок. Мен сотко берем. Хорошо, жарайт. Рахмат. Азыр медакадемия боюнча дагы ФОМС 2011-жылы ошол жерден канча деген миллиондогон сом акчалар өкмөттөн кайта аткарылбай кетип калган. Ал боюнча да комиссия түзүлгөн турат. Билесизби бул тармакта эмне болуп атканын? 100 миллион сом, 200 миллион сом жакынга кеткен жакында көрөсүз. Рахмат.